Assalomu alaykum. Assalom. Birga olsun ya. Здание жило siz промышленность бойынша. Осыдан өтініш егемендік күніне арналған выставка ең негізгісі выставка 5 бөлімден тұрады. Жеңіл өнержай, анан кейін тамақ ашханасын сайра өндіру, агроөнержай. Ушул ең бірінші тармақтардың бұл жеңіл өнержай. Біздің қыздар Першті деген компания қазір Гүнелік аренаға шығып, Қытайдағы көргөзмөдө аябай популярдуу болуп, қазіргі күндө ушул заказдарға ие болушту. Дизайнер непосредственно Смыкуль Назгуляйн. Буюрса эң негизги қазір экспорт биздин продукциялардын бири. Бул дагы Виватекс, бул Токмоктогу мурунку промышленный сырдын фабриканын эмеси. Негизи эң биринчи өндүрүү бул джип, жанагы мурунку миллиондордон джип негиз пряжа деп. Пряжадан кийин бул экспортко чыга турган. Бул эко продукция полностью Америкада. Бул ички демеде жасалат, казмет. Bayramınız менен, bayramınız менен. Теринен кайрештетүү жана азыр тери сыйырганда жаңы эмелерди алып келдик, пычактарын. Азыр ушул долбоорлорду малый проекттердин алкагында бүт жанагы мясо комбинаттарга беребиз. Анткени азыр жүндүн теринин баасы жок болгондуктан терини жөн эле кесип чыгып атат да, ички даже эмебизге сырье жетпей атат. Ошон үчүн азыр биз Bizim bekçilerde armiyada çigitimiz veriyordu. Темирен қойдың адам ба? Ооба, мына мурдун башымдай темир. Азыр жаңы проект баштаган жатабыз. Буйрукса сиз келип өткөндө задача коюдум сизде азыр повседневный кроссовкаларды жаңы баштап атасыз, эми кечки күздө баштап беребиз, экспортко чыккыча чыгарган кроссовкалар. Булар импортируют этти. Они надо жить итальянского оборудования. Рабочие здесь, Бангладештен качып жүрсек, жакка бөлүнбөйүндө. 4-5 жыл. Анан бизге ошону чечип бербесек, Күнтөр канчаны алып атат силерден? Күнтөр азыр жаңы контракт түзүп, жаңы заявка берди. Азыр уже 2000-3000ден заявка берип баштады. Анан жыл сайын Күнтөрдүн Алар аркасынан чет өлкөдөн алып келип жүрүшкөн экен, анан мен бияка жибердим эле. Саатсызбы? Бул да биздин тапшырмабыз менен жанагы жүндү азыр колу менен Спальный мешок жасап атасыңар? жок, спальный мешоктор алар башка. Жасап атасыңар? Бул азыр Марияна номер 1 азыр жүн атрафта болчу. Азыр Кытайга уже жөнөтүп баштады. Экспорт жасадык. Рахмат. Бизнестен Assalomu alaykum. Bayрамыңыз менен бирге болсун. Цвет моего сквар черно-белый. Запчастьлар полностью Шэньчжэньден, Йеменен, тайванский компания, материнский платформа. Қазақстанда биринчи жолу лифттер кыргызча сүйлөдү. О, şu жакшы болуп аябай. Değişik. Açılıp жатат. Жакшы көрдүк силердин кайерге жанагы немелерге бердиңиздер. Биздин ак үйгө бүт поставкалык берди. Ал үйгө анан эки жерге бердиңер. Биткке берип Кебе атабыз, ипотекалык үйлөр коюп атат, больницаларда коюп атат. Экинчи предприятиябыз бар. Жылы ачылган. Бул саркындуу сууларды курулар. Кореян технологиясы менен биякта мисалы макет бар. 98% очистки Кореядан келген эң алдыңкы технологияларды алып келдик. Азыркы күндө биз 200 жакын кадрларды даярдап, инженерлер даярдап, бир суу 98% таза суу. Оливке кетирсең, дарыга кетирсең, балыктарды да жашайт. Андан тышкары Балыкка да айткан. дагы бир биздин продукция бул нефтевый. Бул негизи канализацияга деген нефттерди тазалап туруп,
анан отходторду кетириш керек. Бүгүнкү күндө ошонун дагы кичине көзөмөлгө алынса, нефтеловицадар ар бир автомойкада, ар бир автомойкаларда колдоп коюлуш керек да. Дрондорду чыгаруу иштин үстүндө турабыз. Бүгүнкү күндө 3 багытта иштеп атабыз. Бул деген разгильдер дрон менен деген эң пайдалуу жери бул 10 саат учат. Камерасы жок, онлайн камерасы кичине 30 зум бар. Тепловизор 8 каз иште солот. Болгон данныйларды бул компьютерге берип турат. Эң жакшысы бул вертикальный подъем, вертикальный спуск. Анан бул реактивный турбина. Бул деген 500 километрден ашып жүрөт да. Качан испытанияларды биз уже военныйлар 3-4 жыл испытания кылдык. Жакын арада матрицасы уже буюрса даяр болуп калат. Onu штуку чыгарып туруп, анан боевой. Onu ушул бул сентябрь айында даяр болуп калат. Биздин эң негизги сары таш азыр толугу менен экспортко сырьёну чыгарганга запрет койдук, только готовый продукт. Арипов кичине тарыгы жакынан ачкыла производство. Готовый продукт. Сырье бербейбиз. Кайерде сырье болсо ошол жакын ачысында жасап Ошону айтат. Дөңгөлөктөрүн кече басып келишти. Уже басып крошкалар. Bizde чего там, да? Бизден Заранее. Он практически монополист. Промышленный детонатор собрался. аябай патрасла. Үчөсү көбөйдү. Чуть-чуть проблемаларыбыз бар. Россияга экспорт кылганда двойной так автомат. Первый кичинекей цех полностью автоматизирован. Силерден алып атабы? Ала башташты. 80% экспорт болса да, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Россия, Түркменстан. Тигиндей завод, бүт автоматизированный завод, иши жок, бүт барын бир цех ошондо. Бир цехин калтырып салды, аяка ручной. Новопокровкада. Жанагы цементный завод ошонун бер жагында да. Бир күнү барганда сизге Қазір күнде бұл колбалардың бары тек Россияда тоқтады. Қазір келишим боюнча колбалардың барын бизден алдырганда. Мен айтып атам орустарга, колба баарын эле жазап берейин силерге. Эмне аласыңар? Колбаны бизден ташып барып, анын ичинде эмне аласыңар? Жазап деп ошо сүйлөшүп атабыз да. Анан качан киргизесиң? Айтпайсыңбы? Burada стеклотарный завод oluşturuyor, işte. Keçkanı kolunu жүргүздүк. Азыр бүгүнкү күндө Венгриядан оборудование алып келип, Рибон автомат койдук, колба чыгарып атабыз. Экспорт Белоруссияга, Россияга, Мордовияга кылып атабыз. Türkiye'de bankrot olup ketken ondan satып aldık. Қазіргі күнде біздің строй материал өндіруші 29% менен Maalesef çıksa var mı? Planlı başka çok eksportu Здравствуйте. Органик продукт. Органик. Az bizde şu bala, can keldi деген таласкап келди бала. Улан деген жигит келди кандай болду? Жан азыркы жаңы ошо биз азыр бүгүнкү күндө переработкага ушу бир эле данный эмес азыр ушундай кылып консервация кылып Европага дайындалып атабыз да. Кудай буюрса
жылыштар жакшы. Урожайыңыз канча болду? Урожайымыз эми жыйналып баштайт. Былай өзү жакшы бүтүп атабыз. Биринчи урожай аласызбы? Биринчи урожай алабыз. Келди келди. Бул эми именно ошо Европанын талабы менен болуп атат. Таласта мунун 2 тонна алып атса азыр 500-600 килограмм алып атышты. Баасын биз көтөрдүк. Посредниктер жок, 150-140 чейин чыгып кетти. Бирок урожай Берекелүү болсун чын. сулар кеткен так. Биз баягы сиздин тапшырмаңыз боюнча Аксуга, Арса катарда картофель завод. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Бул ушунда клубника. Кайрат чечип атат. Картошка союнча азыр эмени чыгарганда картофель. Biz keçeki migrant bugün kişker 10 yıldan aşık Rusya jirgesinde işlep 2017 yılda ülkemize qaytıp geldik. Emne men iştesek dep oylanıp oturup Kultunayda 3 yıl öz eksperimentten ötközüp 2021 yıldan başlap ellerimizge içki tышкы миграцияны Kultunay tügü менен токтосок болот деген лозунг менен чыгып, азыркы ошол кезде 5 гектар Kultunay болгон интенсив жол менен өстүргөн Kultunay азыркы кезде 1000 гектарга жетти. Бул Кыргызстандын бардык областтарында кече жарлыкта айтканыңыздарды sizin жарлыгыңызда жаткандай тамчылатма системасына багыттаганбыз. Кайра иштетүүгө, экспортко багытта иштеп атабыз. Жакында эле Бактергеш агродиалог деген форум өткөзүп, бул тармактагы бизден жакшы маалымат алып, андан кийин талаа күнүн кылдык. Талаа күнүндө азыркы кезде бул кайра иштетүүчү 1000 тонналык узаткыч компасын урутабыз. Бул Кыргызстанда жок десек болот. Бир эле компанияда бар азырынча. Буну буюрса ар бир областта жайылтуунун максатын кылтабыз. Финансылык жактан да Бактергеш менен сүйлөшүп азыр 13 августта сүйлөшкөнбүз. Иш-чара жүрүп, стройкасы башталды. Мамлекеттин 100 ишкананын бирөөсүбүз. Премьер министр кабинети төрагасы Акылбек Сөмбековичтин айткан баягы 100 ишкананын бирөөсү буюрса декабрдын 15-inde ачылышын кылайлы деп атабыз. Ачылышка буюрса сизди күтөбүз. Негизгиси биздин максат мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген девиз менен иштеп, ошо менен сөздөн ишке өтүп Сындаган оңой, жасаш кыйын, результат кылыш кыйын да. азыр ошол эми кыйынчылыктар болду, ар бир иште болот экен, бирок сиздердин мамлекет менен жеке ишкер эл шаркак иштесе ийгиликтин жаратышын кечеки мигрант болуп көрсөтүп атабыз. Рахматчан. Майдан Зависович, баягы спальный мешок биздин биз погранслужбага бердик, бүт областка таратканбыз военныйларга. Позитивный отзывдар келди. Жүндүн баягы Испаниянын химиясын алып келип жууп көрдүк, жыты кетти барды. Бул жерде биз азыр көрсөтүп турабыз, баягы жыты жуулбагандын ол жуулбаган, а бул уже мына жуулган. Азыркы карап көрбөйсүз, бул азыр мериностун жүнү да экөө по структуре даже бирдей болуп калды. Таралып өткөндөн кийин. Экспортко чыгышыңар керек да. Экспорт кошуна өлкөлөргө, алыс Россияга, Испания жок. Жана пограничниктерге, военный частьтарга сатканга экспортко чыгарышың керек. Баягы сиз бердиңиз го акча. Ушуларга бердик да. Азыр уже 84 уже заявка келди. 84 адамдан. Азыр Бактергеш Садович бул эме болду, азыр демонстрационный цех даярдап атабыз. Оборудование уже келди сиз берген акчага. Азыр 25 сентябрда индустриянын жанагы зданиясында демонстрационный цех болот. 6 продукт боюнча сүт, тоок, жүн, сафлор масласы боюнча оборудование коебуз, элдер келип өзү көрсө болот да на месте. Акимдер, айыл өкмөттөр, чоң фермерлердин баарын өткөзүп турабыз. Ким мага жакпай десе, жазап берип турабыз. Ал баягы цех иштеп турат, баягы катышып көрсөңүздөр. Сашевка материалдан булар, суу өтпөйт. Ушу 3 килограммга чейин болду веси. Ишенесизби? Жүн топпой атабыз. Жүн өрттүп атпачы. Жүн. Мына көрдүңөрбү? Жасаса болот бекен да? Талап кылды менен мынакей чогулткула, ушундай кылып жасагыла деп тыйылды. Мына жүн таппай атабыз. Канчадан алат? Жүндү нарындыктар менен өрттөп. Жуулган жүн 50 сомдон 70 сомго чейин. Жуулбаган 30дан 40. Тоолордо чыдап кете атышпайбы? Биз буну Жүндү 100 сомдон койду кыркып, анан Европадан Az çoğutkan işini кымбат Вообще пункт создавать это. Шығып жүн менен терини өрттөбүш керек да биздин дыйкандар. Силер жыйнап алышыңар керек. Жүндү силер жыйнап алышыңар керек. Терини болсо аз дагы тапшырма бердим. Жаңы кожзавод ачабыз дагы, андан кийин обувной фабрикасы бирге. Ошону финансировать этебиз. Siz alып калган Ишилгер болсун. Рахмат. Мына бул айтып бербейсиңер, инвитро лабораториябыз. Сельхоз академияга бергенбиз. Азыр на генетическом уровне булар тапшырмалган малина, клубника. Айтып бергилейсиз. Мына бул малина,
инвитродан өткөн бул кичинекейден баштап мынча андай бул адаптация бул картофелди атабыз. Ең күчү картофель же малинаны алып ошондон гендерин алып чыгып турат. Клеткадан башталат да. Миллиону размножает. Могулар ат башыдан чыгып аткандар. Шүйдө да чогултат. Желмаян деп коюп. Анан эбиде субарда болсо жел токтоп коет экен. Жел ток, шамал деп, ошо шамал деген сөз экен. Жел чечмеш керек. Бул каерден чыгып атат? Сиз Бишкектен чыгат. Азыр нарында да чогултат. Нарында азыр 60 миң автомобиль чыгарам деп Кытай жүрөт. Азыр муну чыгарды, азыр эми легковой машиналар чыгарам. Жакшы экен да. Мына Борек. Демек айылга аябай Мына айылга Бореке азыр катуу кеткен садын уже. айылга ушунча. Мына айылга Бореке кеткен сад. Шуну менен аркы жакшы. Алда бизден чыгып атат, Мына бизе чогултуп спортпелор. булар бизден чыга баштады. Мына бизден завод Тулпарда. Московский район чыгат. Азыр 60-ын минтин алып атат районный фин управлениянын баары. Бул 14 миңдер. Мындайлар көчөгүн спортсмендерге бербейт. Постепенно буга да өтөбүз, булар да чыгара баштады. Я думаю, Кыргызга бул аябай жагат. 80-90 миң кетти. Электромобилдер чыгарса. Мына Борек Исүзү аябай жакшы кеткен. Assalomu alaykum. Bayramingiz bilan. Aytқан сөзүнө турду. Aytқан сөзүнө турду. Ova, başladık. Kaç verdiniz mi? Lenin zavodi. Lenin zavodi. Баары талкаланып үстүндө турбады эле, баары талкаланып турган. Ошо чыкталган. Yemi başladık. Yemi başladık. Linyani koyduk ama оборудование buna 10 gün içinde gelecek yolda. Ova. Анан мэрияда 100. ийгилик. Rahmat. İşinizge iyilik size. Rahmat. Тяжелый техникада чыгара баштайбыз. Электричество болсо газ менен чыгарып Каяктын уровню болсо да бизге Машин видео менен мен видео менен чыгам. Бул намекте. Теория боюнча мен уже жерди издеп атам. Анан жерди издеп, анан ал жерде канализацияны уже проект кылып атам. Анан баягы сиз туура айткан экенсиз. Анан уже до конца долбоорлорду болот. ошондой болуш керек. Изделияга чейин Биз сырье даярдап алып сакташыбыз керек да. Аны обувной фабрика куруп, анан кийин жана сумка, аркылетки, кожаный изделия. негизи 60% кожа обувь кетет. Бирок жыл сайын оказывается обувьтагы кожанын уже кетип атат. Негизи. Эң негизги проблема бул номер 1 бул Китай мода. Мен баягы обувьтун ичине иштегем, бул ичине понятием бар да. Биз өзүбүздүн ички эмелерди авиациясында кылабыз. Мектептен Все болду. Мейланда болду.